19 жаштагы Жеңишбек Анарбаев Бишкектеги көп булуттуу эл аралык медициналык окуу жайынын дарылоо факультетинде окуйт. Бул жерге келгени көп досторду тапканын айтат. Келечекте ички ооруларды изилдеген мыкты дарыгер болуп, пайдасын элге тийгизсем дейт. Жөн гана өзүмдүн каалаган кесибимде эмес, башка улуттар менен окугандагы бул аябай кызыктуу болот да. Достукка, ынтымакка, көп башка улуттардын салттарын билесин, тилдерин билесин. Алар менен окуганга аябай кызыктуу. Бул окуу жайда Жеңишбек сыяктуу билим алууга умтулган аракетчил, эмгекчил, намыскөй жаштар көп. Көпчүлүгү Индиядан, Пакистандан, Палестинадан, Тажикстандан, Өзбекстандан, Казакстандан жана Россиядан келгендер. Жалпы 2000ден ашык студент окуйт. Алар тажрыйбалуу дасыкка мугалимдерден билим алып, теориялык билимдерин тажрыйба менен айкалыштырып жаткандыктарына ыраазы. Это мечта детства, это цель. Мен кичинекейимден дарыгер болууну кыялданчумун. Тилегимди ишке ашыруу үчүн Кыргызстанга келгем. Өзүмдүн максаттарыма жетүүгө, ата-энемди, мугалимдеримди уят кылбоого аракет кылуудамын. Терең билим берип жаткан бул окуу жайымды, окутуучуларымды жана Кыргызстан өлкөсүн абдан жакшы көрөм. Окуу жайдын босогосун жаңыдан аттап, билим алууга суусап келген келечек ээлерине кесипкөй инсандар тарабынан жакшы каалоолор айтылып, нускалуу кеңештер берилди. I see very young, very funny faces. Билимдин казнасы болгон окуу жайда заманбап үлгүдө жабдылган лаборатория, клиникасы жана жатаканасы бар. Баары бир имараттын ичинде жайгашкан. Илимди өнүктүрүү максатында жакында эле морфологиялык корпус ачылды. Дарылоо, фармация жана стоматология бөлүмдөрү боюнча билимди медицина илиминин кандидаттары жана докторлору беришет. Ал жакта биздин виварийбиз, биздин гистологиялык, патанатомиялык лабораториялардын бардык толук жабдып, ошол жерде илимий жагындагы өрчүтүүгө аракет кылып атабыз. Андан башка дагы мына стоматология факультетине болсо биз стоматологиялык центр куруп бердик. Ал жакта мына 10 стоматологиялык аппараттарды коюп бердик. Ошол жактан студенттер өздөрү да окушуп атат. Анан дарылоо процесси менен бирге жуурулушуп, бирге иштеп атышат да. Бизде 100 койкалык клиника иштеп баштады, клиникалык амбулатордук бөлүм толук иштеп атат. Алууну көксөгөн жаштардын Кыргызстанга агылып келип жатышы чоң жетишкендик. Эл аралык медициналык окуу жай сыяктуу инновациялык билим берүүчү окуу жайлар аркылуу Кыргызстандын аты таанылып, Швейцария, Англия сыяктуу өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошулат деген пикирлерин адистер айтышты. Чоң катуу деңгээлде тез аранын ичинде өсүш пайда болуптур. Дагы мындан бияка дагы өсүшкө ээ болот деймин. Мугалимдер дагы күчтүү мугалимдер бар экен. Бул жерде ушул келечекте ушул дружба дейлик, ынтымактын, достуктун борбору болуп калат деймин. Дагы мындан бияка дагы мүмкүнчүлүктөр бар экен, көбөйтөбүз дегендери бар. Жатакананы дагы көбөйтөбүз дегендер, ооруканаларды салып, ошол жерден эле жаткырып, ооруларды ошол жерден дарылап, студенттерге көргөзгөнгө мүмкүнчүлүк бар экен. Ошон үчүн бул жердин келечеги абдан кенен деп ойлоймун. Жаңы түктөлсө да зор иштерди жасап жаткан эл аралык медициналык бул окуу жайдан өз ишин мыкты өздөштүргөн адистер чыксын. Алар дүйнө элине кызмат кылган өмүр сакчыларынан болсун деген аруу тилектер айтылды. Кыял Шаршеева, Азамат Кыдыр Токтоев, Бексултан Курманбек уулу, Ала Тоо 24.